Заманбап музыка жана манас темабызда улай бүгүнкү подкастыбызды кайрадан баштайбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин катталуучулар жана биздин көрөрмандар. Айкөл студиясынын Дил маек берүүсүндө сиздер менен Чыбар Арыкова. Бүгүнкү биздин темабыз заманбап музыка жана манас. Манас ааламындагы музыкалык аспаптардын ошол манас дүйнөсүндө жашоосу жана башка ушул манас ааламындагы кызыктуу бир байланыштарды чечмелеп айтып бергибиз келип атат. Бирок аны мен жалгыз эмес, биздин коногубуз Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас орденинин 3 даражадагы ээси Курмангазы Азыкбаев агай. Коомчулукта сиз музыкант, оркестр адам деп кайман атыңыз бар. Ошол оркестриңиз менен бүгүн бизге куш келипсиз. Сиз менен мен дагы дебют маегимди өткөрүп атканыма кубанычтамын. Азыр жогоруда айтып кеткендей, ушул манас ааламын сүйлөшөлү. Манас ааламын менен музыка, аспаптар бунун баары журулушканда. Өзүңүздүн бир жан дүйнөңүздө көп нерсе жатса керек. Туура айтасыз. Арыбаңыз. Бар болуңуз, ушул нерсени касып, кайра элибизге билгендер билип алсын, куймагыраак болсо, ушул дүйнөгө манас илимине кирген сайын биз өзүбүзгө, тегибизге, тамырыбызга, уңгу талабыбызга барабыз да. Негизи адам оркестр деп аталып калганы эми баягы орусча, россиялыктар, бияктагы чоң илимпоздор, дүйнөдөгүлөрдүн баары тең ушу человек оркестр деп коюп койбойбу. Анын чындыгында которгондо адам чуугени деп которулат. Оркестр деген чууген деген. Чууген деп которулат. Чуугендин бир тууганы жетиген, жетигендин бир тууганы тогузген. Ошол 3 аспаптын эле санын жырганда сан жырасы бар. Сан жырасы. Ал аспаптардын аты бар, заты бар, ал аспаптардын эн тамгасы бар. Эн тамганы билбегенден кийин булардын аты жок болсо чыкпай коет, булар да таарынат. Комузду жөнүнө илип коюп, төргө илип коюп, чаң басып жатканда үйгө мындай ырыскы, кут нур анча коно бербейт. Үйдө комуздун үнү чыгып атабы, баланын үнү чыгып атабы, бешик ырлар ырдалып атабы, ушунун баары тең ушу манас илиминде. Себеп деген манас илимине башын сугарып, малып, ошого сугарып алгандан кийин 6 санын 12 мүчөңөн баштайсың, бул жай санга киресиң. Тасторкон жаясың, анан санга барасың. Аны санды билгенден кийин музыканын ичинде, манас дүйнөсүн мына айкеш шайкештик келип атканда, анын саны болот экен да. Ошондой эле бул аспаптын, бул ыбызгы деген аспап. Көсөнөктөр мына 6 көсөнөгү турат. 7-си бул. Ушу 7 көсөнөгү 7 саны бар. 7 сан. Анан 7 сан дагы. Бул ырым. Анан ары бир эмес, ошондой эле комуздун өзүндө 3 кылдуу болуп атпайбы? 3, 7 таксам. Анан 3 кылдуу болгондон кийин 3 ааламды ээлеп турчу нерсе. Негизи биздин өзүбүздүн табият менен бул жаратканда 3, 6, 9 менен байлап койгон. Себебин үлүлдү билесиз да. Ошонун айланганы дагы, адамдын айланганы дагы үлүлдүкүндө 3, 6, 7. Муну тиги Тесла кийин араңтап атат. Кийинки эле чыкты Тесла. Ата-бабабыз манастын илиминде бүт бар сандардын баарын билчү дагы ошол эле келип, мына сиз азыр ушуга келебиз, санга дагы келебиз, манастын илимине. Мурдуңуз менен сүйлөп атасыз да. Мурун чакра, биоток, аураны камтыйт. Анын вибрациясы, энергиясы, чакралардын баарын камтыганы, анан ал деген кварта квинтага кетип атпайбы? А кварта квинта менен жер айланып атат. Жер айланып. 4 менен 5 менен айланып кеттиби? Айлангандан кийин бул деген тогол дейт. Календарьды тогол дейт. Кайра барып санга такалып калат. Санга такалып калабыз. Тогол. Анан биз үндүн кучагында жашайбыз да. Дааратканага барасыңбы, үнүңдү чүчкүрүп атасыңбы, же күлүп атасыңбы, же коңурук тартып атасыңбы, дем алып атасыңбы, көзүң ирмеп атасыңбы, баардык нерсенин баары үндө. А үндүн ичинде эмне бар деген суроо туулат. Мына кызыктын баары кайра кирип кетсеңиз, кайра чөмүлөсүң дагы бул эмне дейсиң. Ошон үчүн суроо жооп бергенде, суроо бересиң, жообун бере берет. Анын үчүн кара кушты ойготуш керек. Кара кушту медицинада неокортекс дейт. Кара куш ойгонгондо 3-көзү ачылат.
Üçüncü göz деген жана göz ачык деген сөз Göz туура эмес. Бул илимдүү билимдүүлөр göz ачык дечү. Анан göz ачык десе бир кара дуа дуа деп сүйлөбөйбүз биз, бата дейбиз. бата дейт. Анан негизинен ушуга киргенден кийин бүт баары кетип атат да. Ошол эле бешик ырлары. Бешик ырга чейин ким бешик ырын ырдайт? Эми ага чейин бешик ырына чейин эмне болгон? Умайын Умай ырдап энең берет ыргап. да, түйүндүктө жүргөндө. Тарбия эң башаты түйүндүктөн башталат. Ошон үчүн аялга биз инвестиция кылсак, аял акылдуу болсо, балаң акылдуу болот. Аялың илимдүүдөн башка ден соолуктуу болсо, ден соолугу бар балдар төрөлөт. Ошон үчүн баарыбыздан ушу силерден баатырды дагы эне төрөйт да. Мына ошол үчүн эне бактылуу, таалайлуу болуш энеге жанакындай ушак сөз тиги бири менен чабышып, урушуп дегендей болбой, ушундай аяр мамиле жасаганда өзүнүн жубайына, аялына, анда балдары толук болуп, мээримге толгон болот. Сүйүүнүн чокусу мээримде болот. Сүйүүнүн чокусу мээримде деген мээримдүү бала мындай жанакындай бир жерге барса чөнтөгүнө сала коюп тиги жетпей калганда мынтип ошондой сыяктуу болуп атпайбы? Ошондойлор жок, баардыгы толук, түгөл, анан ток пейилдүү болот да. Мына ошон үчүн биз жан дүйнөгө киргенде жан дүйнөнүн ичине дил, дит, ниет, пейил кирет. Жан дүйнөнүн ичинде эмне бар десең, жан бар деп атпайбы? Жок, жан башка, жан дүйнө башка. Жан дүйнө башка. Акыл дүйнө, сезим дүйнө, жан дүйнө. Мына үчүлдүккө кирип атабыз. Бул рааттуу билим. Ата, эне, бала. Ошон үчүн орустун еврейлери бул аралашып кетти да, орус эли деле аз калды. Жоголуп кеткени. Булар аралашып атып ушундайга чейин келди дагы. Бул деген иерархия деген сөз пайда болду. Ал сөз жок. Бул кыргыздын сөзү. Иир, жипти ийрип атабызбы? Иир, ак кыя. Бул пирамида кыргыздын. Эң эмес, иир, ак кыя. Рааттуу билим чыгат. Ата, эне, бала. Ошондой эле рааттуу билимге букара эл, билгилер, көсөм, анан ажоо кирет. Ошо рети бар да муну. Мунун баарын каяктан Анан эми бул жерден карап турсаң, эң дагы кайсы пирамидасы бар десең, бул биринчи ой, анан сөз, анан иш. Оюң жакшы, сөзүң жакшы, ишиң жакшы болот. Анан биз карап турганда мен суроо берем да, көрүнүп турчу сөөк каякта адам баласын десең, кээдегилер ойлонуп таппай жүрөт да. Бул тиш. Тиш бул сиздин алфавитиңиз. Бул сиздин ата тегиңиз, эне тегиңиз болуп калат. Тиши жок, иши жок. Бул ата теги менен байланышы жок. Тишти сакташ керек турбайбы? Тамыр жок. Ошон үчүн төрөнүн астында эмне кылат? Тишке көңүл бурат да врачтар. А бул бүт баардыгы взаимосвязано да, бири-бири менен байланышкан да. Эч качан андай болбойт. Ошон үчүн биз адамдарга киргенде ушундай суроолорду бергенде, ырыс деген 4 тамга, ырыскы деген 6 тамга. Экөөнүн айырмасы эмне десең, экөөнү бирдей көрөт. Себептен сол оң мээдеги экөөтөн иштебей калганы билинет да, экөөнү бирдей көрөт да. Ошон үчүн дүйнө таанымы, дүйнөгө көз карашка келгенде, мына ушул сабакты университеттерге берсе, көзү ачылып, өзүнүн өзөгүнө, тегине, тамырына, оңу таласына кирет. Ага кирмейинче болбойт. Ошон үчүн матрица биздин өзүбүздө бул жерде да, көкүрөктө. Анан ал көкүрөктөн матрицадан көргөндөн кийин анан ДНКга киресиң. А ДНК эмне үчүн? Биз эркектер атага, то есть кыз эне жакка кетебиз, тайкелер тартабыз. Тайкелер. А кыздар атага жакка. А кыз баласы 70% биз тияка кетебиз, эне тарапка, 70% кыз тиги ата тарапка кетет. Бул ДНК ушундай иштейт, чач өрүлгөндөй болуп. А мунун баарын билбегенден көп нерсе да, мына мисалы, чачыңыз, тырмагыңыз, кашыңыз, ушунун баары эмне үчүн бир тууган десең, кандайча эме бир тууган эмес да деп кедейлер. А бул деген негизи киши каза болгондон кийин кайра эксгумация кылып ачса, тырмагы, чачы бүт баары өсүп калган да. Бул кандай? Бул нейрондор. Ошо адам баласы өзүн таанып, билем, өзгөрөм деген, өзүңдү көр дегенде, анан өзүңдү изилдеп чыккандан кийин анан багытты табасың, багыттан кийин бакытты табасың. Ошон үчүн бекерин айтылбайт. Асыл кан, касиет, өнөр, багыт, анан бакыт келет. Бүт рети менен келет. Өзүң кесибиң сүйбөсөң, сен бактылуу эмессиң. Анан бактылуу деген эмне деген суроолорду көп бере берет да, түшүнбөй элечү нары жактаган көп нерсе бар. Анын сап актары бар. Бул сабакка кирет, сап ак деген. Ошон үчүн биз адам баласына бирөөгө бата берип атканда өмүрүң узак болсун, элге жерге кызматың ак болсун, балдарың ыймандуу, бактылуу, таалайлуу, асыл тукумдан болсун дейбиз. Себеби узак деген сөз эмчектен биринчи чыкканда ууз чыгат, анан ак чыгат. Ошон үчүн бул ак болуп атпайбы, илим билим ак да.
экөөнү айкештирип туруп узак болсун дейсиң. Узун болуп, бирок шорду болуп жашагандар толтура. Өмүрү узун болот, бирок шорду болот. Узак болгон төрт тараң төп кескен, төрт тараң кыбыла болот. Ошон үчүн мына бүгүн Манас илимине келгенде башынан баштап айтарым, кабылан Манас колдосун, бир Кудай өзү жолдосун, кабылан Манас колдосун, касиет элге орносун, жалгыз Кудай көз болсун, кабылан Манас колдосун, сулуулук жерге орносун, бийиктик жерде көп болсун, ийгилик элде көп болсун, жашоосун адам оңдосун, акылга акыл топтосун, шакирттерим көп болсун, акыл тиреп алгыдай акылмандар топтосун, сүйүү нурун байкаган, сүйүү ырын көп жазган, акыйкат калы сөз айткан акылман болсун арада, акындар болсун дайыма. Ырыскыны тааныган, ырыскыны чогулткан, ынтымакка чакырган билгилер болсун дайыма. Караңгыда жол тапкан, каракылды как жарган көсөмдөр болсун дайыма. Сөздү таанып баалаган, сөз ырысын тааныткан, сөз ыраатын бузбаган, сөздөн сөздү тааныган аалымдар болсун дайыма. Бирдиктүү ишти бузбаган, бирдиктүү ишке чакырган билгилер болсун дайыма. Букаардын үнүн тааныган, букаарга барып сөз айткан чечендер болсун дайыма. Чечмелеп сөздү тааныткан, чечкүндү сөздү көп айткан, буралган сөздүн башатын буйрук менен жандырган, буралы сөздүн чечмесин билим менен тааныткан, бирдиктүү элге жайылткан, сапардан сапар улаган, саптардан акыл көп тапкан, айтылуу сөздүн берметин башкаларга тааныткан, ардактуу адам көп болсун, ардакка толгон эл болсун. Кудайым өзү колдосун, Кудайым өзү коргосун. Жараткандын нуру жасын, ак жалгасын, ак жалгасын. Омин дейбиз. Бул Айкөл студиясында дал ушул бата айтылыш керек болчу эле. Ооба. Мен башында эле ушу бата менен баштайын дегем. Бата бул энергия. Анан баталанбаган бала эч качан жолу шыдыр, жолдош кыдыр боло албайт. Ар дайым эртең менен турганда дагы жаратканга чексиз ыраазы, ата тегиме миң мерте ыраазымын. О жаратканым, 18 миң ааламдын ээси болгон бир өзүңө, улуу урматыңа, кудуреттүү улуу күчүңө, мээримдүүлүгүңө, ырайымдуулугуңа, боорукерлигиңе, кечиримдүүлүгүңө, колдоочу коргоочу күчтөргө, касиет дүйнөсүнө, ак периштелерге, ак айыштеген аталарыбызга, ата-бабаларыбыздын арбактарына, сыр дүйнөгө, сыйкыр дүйнөгө, көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөн күчтөргө, кайып дүйнөсүнө, касиет дүйнөсүнө арасым, жараткандын нуру жасын деп ар дайым муну айтып туруш керек. Ошон үчүн эртең менен турганда эле жарык күндөрдүн жарчысы болсун ушул таң, жашоосундагы бир бактысы болсун ушул таң, жан дүйнөнү кирдетпей сакчысы болсун ушул таң, жаркыраган келечектин ачкычы болсун ушул таң деп айтыш керек. Аябай жакшы бата болду. Батаңыз кабыл болсун. Ушул таң демекчи, сиз Таң империясы биздики болчу Кытайда. Мен Кытайда иштеп келдим. Мына дүйнөдө 150 мамлекетти көрдүм дагы, ошо тажрыйбаны алдым, салыштырмалуу келгенде биздин өзөгүздө оготсок эле даана кыргыз болуп чыгабыз. Өзөккө бармайынча бул туурамай, бирөөнү кошоматчы кылган, анан ошо таң улаган философия, психология кылып өтүп кетебиз. Психологдор десе азыркы китеп менен окуп аткандарым баардын мен баягы четке кагып коем. Психолог деген биздин даанышман, акылман, кемеңгер, ойчул, билги, көсөм, бүт баарын төп алып жүргөн, ошо өзүнүн рети, раты, эрежеси болгон, элге кам көргөн, эл менен журушуп, элдин сөзүн угуп, ошондой багытты кармап турган, өзүбүздүн тарыхыбызды, тети санды жырып билгендерди, ошо элге иштейин деп турса, элден анан бизге келсин деп тиленип дагы. Андай жок эле. Ошол өзөккө качан жетебиз? Ошо өзөккө жетиш үчүн бул Манас илимине кириш керек десең, кедегилер чириктеп атпай, өзүлөрү чирик болот. Бетке айткан зар жок. Бул аспаптар мына биз ата-бабадан келген, бул чуген дейт. Бул текеден, аркардан жасалат. Бул чугенден. Анан мунун көсөнөктөрүн карасаңыз деле бул ас эле болуп атпайбы? Бирок мунун деген бизге болсун. Көсөнөгү бирөө эле экен го? Жок, сиз артын карап атасыз. Мына асты. Астында. Мына асты 1 2 3 4 5 6, анан 7. Бул да 7, бул да 7. Жок, монда 9 бар. Монда 9 бар. Ар кандай бар. Мына эми санга келгенде жөн эле боло берген жок да. Мына комузду биз иликтедик, Аян бар жерде баян болот. Аян жок болдубу, мына сен жөн эле тандалма киши эмессиң. Орусча айтканда избранныйга киришпейсиң. Эми бул мактаныч эмес. Муну айтсам кедегилер эметпейт. Бирөөлөрдү көрүп, кээде айтсаң кабыл алса, анда жакшы. Кабыл албаса сен жөн эле бир дубалды каккылап атасың, энергияң жөн эле кетип калат. Аспап жөн төрөлбөйт экенде, бир тууган болуп төрөлгөн, анан булар ден соолук үчүн төрөлгөн. 3 кылдуу комуздун бир тууганы бар. Ылдый жакка кетсек, 2 кылдуу комузду чертмек дейт. 2 кылдуу комузду чертмек. Балам, чертмең, чертип койчу дейт. Бирок анда деген лат деген жок болчу дейм. Лат деп атпайбыз, бул беренеси. Гитарада беренелер бар болот го, ортосунан бурулган. Ошону берене дейт. Эми ошол беренеси болгондо космос менен байланышы жок болуп калат.
Андан кийин ага чейин эмне чыкты? Эмне үчүн күүнүн башы камбаркан деп айтасыз? Бир кылдуу эле болгон Бир да, кылдуу иче эле болгон, кары иче кары менен эле. ошол бир кыл дуң десе те алыска чейин кеткен да. Каяктан чыгып атат деп Иликтеген. жиликтеп кисе көрсө илинип калган, анан катыган, анан Катыган, шамал анан дуң шамалган десе деген үнү чыккан. дуң дейт. Ошон үчүн желкыяк дегенде дагы болгон да. Үн менен Үн желкыяк менен дейт. желкыяк деп э? Жөнөкөй эле чыга бербейт. Биз табияттын сырын билип, жаныбардын тилин билгенден кийин биздин ата-бабаларыбыз алып болгон да. Биз кийин майдаланып, баягы 70 жыл боякла бир жерде жүргөндөн кийин ошолордун психологиясын алып, мен ушундай болот элем, мен тигиндей деп. Ата тегиң андан да бийик болгон, алып болгон. Мен бүгүн айтып атам, комузду тиги эмеден, Америкадан, Канададан алып келдим десем ишенбейт да, 3 кылдуу комузду. Каяктан өттүң десе, ошол өткөн жерлердин баарын аягым менен айтып берди. Бул деген киндик суу экен да. Киндик суудан өткөн. Киндик суу Аласка менен бир тууган, Аласканын жанында турат. Аляска. Бүттү мына жана горы Альпы деп атпайбы, орустардын сөзү эмес бул. Бийик тоолорду алып дейт. Бийик адамды алып. Алп деген зор тоолор. аябай. Анан бул сөздөрдүн баары бизде болот атпайбы? Жана иерархия деген сөздү чечмелеп бердим э. Бул туура эмес. Акыя дейт. Х тамга адам баласына уятта жаман сөз болот да. Биз ошол үчүн кан деп сүйлөйбүз. Кан деген эмне деген? Бутуңуздун бармагыңызына чейин кан жүгүрүп атабы? Тырмагыңызга чейин кан жүгүрүп атат, тегиз жүгүрүп атат. Бүт баарына тегиз жүгүрөт. Ошон үчүн 40 урума тегиз жүгүрүп берет деген калыстык болуп, ошон үчүн кан деп сүйлөйбүз да. Анан кийин эле хан, анан падыша деп киргизди. Анын чечмелеси жок. Мына чечмеле сөздөрдүн баары ушул жакта. Анан жөн эле отура бербей, ошо өзөктү билген сайын аспап чыга берет экен. Азыр дагы бир аспабыбыз чыгып атат, кабак деген. Кабак деген аспапты таппай атат да, бул каяктан чыкты деп көрсө, оңой экен, ойногон экен. Ошол кезде бизден камыштар дагы момундай калыңдан болгон экен, чоң-чоңдон. Азыр экология бузулган сайын ичке эле камыштарды көрүп калдык да. Илгери жибек жолу ушул могу биздин чүйдүн өрөөнүндө, могу жакта азыркы бул тоонун боору менен өтчү. Биягы бүт эле сас болчу. Бул цир тияктан камыштын түрлөрү киргенде киши көрүнбөйт. Ошол жакта жанакы жапай эмелер жашачу, жанакы чочколор, жана кабандар, анан берки рыцтар, мышыктардын түрлөрү. Ошондон көп аспап жасачу. Ошол аспаптардын жасагандары бул чабан менен жылкычылар жасачу. Себеп деген ошол эле, жанакы чымчыктын, мышыктын, гүлдүн, жылаандын азбукасын таппадымбы? Ошол сыяктуу эле булар деген ошо бүт биз тегериктеп турган баардын түрү болот. Алардын тилин табыш керек да. Ошон үчүн жана сөзгө башында айтып кеттим. Табияттын сырын жаныбардын тилин билген. Бул эң зор нерсе. Булар менен сүйлөшүп атып, мен гүл менен сүйлөшүп атсам, кедейлер айтат, бул мээсинен айнып калган окшойт, чыморгонго барсың деп. Кеп анда эмес. Булар өзүнүн дүйнө таанымы, дүйнөгө көз карашы баягы тиричилик, анан төрүчүлүк деп бөлүнөт. Карабайсыңбы? Анан дагы бир экинчи сабагыбыз адашуу, анан жаңылуу деген бар. Жаңылганда ак чөп башында деген оюн ойнодуңузбу? Азыр сурайм да жаштардан, андай оюн бар беле дейт. Бар, жаңылган ак чөп башында деп кайра багытына кире алат. Адашкан киши эч качан эзелтен өзүнүн жолуна түшпөйт. Ошо менен адашты кетти. Ошон үчүн ты попал в ад деп атпайбы? Орусда. Анын сөзү эмес, в ад ты попал. Адка шу. Түшүнүп атасызбы? Ар бир сөздүн эмеси. Ар бир сөздүн мааниси. Анан булардын көп сөздөрү, мына жер жүзү суун, мына жанакы Крым деп атат. Крым эмес, Кырым. Өзүнүн тылы каты. 60га жакын айылдагы аттардын баары кыргыздын аттары болчу. Кийин бир заматтын ичинде жана Сталин өлөрү менен ошол бүт баарын кырып туруп, аттардын баарын орусчалык кылып койбоду. Ал жерде кыргыздар жашачу. Анан бул тарыхта санжырага кызыкпаган киши жөн эле курсагын тогуса туктайт турат, ошондой тыйынчышкан бир жерде айланып жашап жүргөндөр толтура. 90% кээ бир кишилер иллюзия менен жашайт. Эшикке чыкканда биз иллюзияга кирип кетебиз. Тиги киши менен, бул киши менен, өзүң эмең менен, үйгө барганда кайра баягы өзүңө толкун, көрдүңбү, вибрация. Толкунга киргенде ошондо 432 Гц менен кирип кетебиз. 432 Гцке киргенде биз өзүбүздүн ата тегибиздин өзөгүнө, үндүн касиети. Бул үндүн ичинде эмне бар десең, кедейлер билбейт атпайбы? Толкундар толтурат, акыры келип герцтерге барабыз. Анан жердин герци, аспаптын герци, адам герци бүт баарын никелегенде анан бир жыйынтыкка чыгат. Сиз жана аян дедиңиз го? Аян касиеттүү адам, аян алат. Сиз деле бала чагыңызда мүмкүн бул жаатта аян алгандырсыз. Сиз ушу Манастын рухунан, духунан аян алдыңыз беле?
Эми бул аяндарды эч кимге айтпай калдык. Менин биринчи мугалимим негизи жубайым. Зейнеп Кудайбергенова. Анан үйдөн бирөө ачылгандан кийин бүт баардыгы акырындык менен ачыла берет экен. Мен жана улуу баламдын кара кушун ачканда ал 11 тилде сүйлөп кетти. Бул азыркы кичинекей балам ээрчип жүргөндүкөн ачып берди эле бул тилчи боло баштады. Өзүнөн өзү эле баягы деңгээли бийик болуп элечи. Бул башка улуттун тилин үйрөнүп алыш керек экен. Бул алардын иденттүүлүгүн билесиң, анын ички дүйнөсүн, көз карашы тигиндей байланышканга керек. Бирок кыргыз тилинин өзөгүн биз деле унутуп калып атабыз да. Ошол эски сөздөрдү чечмелегенде муну аянды биз айтпай калдык. Азыр алыстайлык аян жөнүндө айтып берейин. Аянды айтканда аян сага келди. Сен ошол тапшырманы чечмелемейинче жүк аласың. Орусча айтканда карму зарабатываешь да. Ошон үчүн ал аян өзүңө келет. Булардын баардыгынан эле мага келген. Келгенде кандай кылам деп анан мунун артынан саятчып алдым, жүк албайын дедим да. Мага задача берди. Мону бүтпөйсөң болбойт деп. Бирөөнү бүтүргөндөн кийин анан экинчиси ачылат экен. Ал тиги аспапты бүтүрбөсөң тиги аспап ачылбайт экен да. Булар бир тууган. Орусча айтканда родственный инструмент. Булардын ирети бар турбайбы? Ирети бар. Мындан кийин муну ачасың. Анан булардын нотасы бар да, эн тамгасы менен. Кайра эле эн тамгага келип калып атпайбыз. Кайра эле санга келип калабыз. Сандан качып кутула албайсың. Бирок бул деген санды биз тияктан Тибеттен алып келдик деген сөз туура эмес. Тибет деген сөз жок өзү негизи эле. Тиги бет, тик бет анан шам бала. Аяка бардың беле десең, кээдеги жазуучулар, тарыхчылар тияктан мындай деп бир китептен плагиатчылык кылып көчүрүп, өзүң бутуңан жооруп, жоон териң менен баса албай калып, ошол жактын баарын көрүп, баягы андан кийин анан жазса анда бир жөн эле. Эмне себептен Кудай Таала мага ошол жолдорду ачып берди? 150 мамлекетти кыдырган. Африка континентин баарын көрүп келдим, согуштарды көрдүм. Скандинавия мамлекеттен Саймалташты көрүп келдим. Мен сүйүнөм, Кудайга чексиз ыраазы, ата тегиме 1000 мерте ыраазымын. Көрсө биздин аталарыбыз ошол жака чейин калтырыптыр. Мына азыр эң күчтүү эле Саймалташтан иштеп аткан тогуз-туру менен эле Скандинавия мамлекетинде бар. Финляндияда берки эмелерде иштеп атат кадимки энергетика. Бекеринен ташка жазган эмес. Саймалташты чечмелегендер тандалма гана кишиге берет. Бирок чечкенде дагы сен аны купуя сырда калтырасың. Айтпайсың, бирок ошол жолун акырындык менен таптаган өзүңдүн шакирттериң болот. Ал ошол шакирттер алып кете алабы? Ал жүктү, оор да. Ал миссия. Ошойдон сизде анан сыр болуп калабы? Анан сыр жок, ошол тандалып атат да азыр. Азыр деген көп билинбей атат. Могу аспапты, могу деген Манаста, мына кайра эле Манастын илимине келели. Сурнай Керней деген болгон. Бул Манастын жоокерлери ойночу, Манас атабыздын. Бирок муну кийин көчүп атып, арга жерге калып атып, анан өзбек менен тажик ойноп калды. Аларга тиешеси жок. Булар жоокерлерин фанфара ойноп, жерди титиретип, төөнүн терисинен жасаган казан доолбастардын түрлөрү болгон. Доолбастын эң кичинекей чөйрөсү, кыбырасы, тетиги, урпагы, аспаптын өзүнүн урпагы 7-чи поколенияга кирген, урпак 7-ге кирет. Ал эмнеси? Ал зарп дейт. Зарп дейт. Зарп аспаптар азыркыча англисче сүйлөгөндө перкуссия же перкашн деп калды. Көп аспаптарды көчмө болуп жоготуп ийгенбиз. Могу ыбызгынын бир түрү тиякта калды, сыбызгы. Экөө бир тууган. Бирок үндөрүн уксаң тим эле үн менен дарылайсың. Тиги беттеги жосу билген илимпоздор үн менен ташты көтөрүп атпайбы? Анан көтөрүп көрчү, тигиндей мындай деп кээдегилер түшүнбөйт. Ошол жанакы турган музыканттар 40 музыкант ойногондо таш өзү көчүрөт, вибрация. Вибрация менен, Анан ошол толкундун түрүнөн ошол керсти билген да. Ошон үчүн баягы биз деген царь природы деп мактанабыз, андай эмес. Мы часть природы. Бөлүгү бир. Бир бөлүгүбүз да. Анан ага көп көңүл бурбайсың, тоого чыксаң, анан тияка акурканы ыргаттың, бияка деп ошол мамилени түзүш керек да, табият менен дагы, жаратылыш менен дагы. Ошол жерде чымчыктар менен сүйлөшкөндө мен илгери бирөө менен мелдешип кетип, чымчыктар менен сүйлөшүп, азыр биздин үстүбүзгө чычат дедим. Анан уюп келдим чымчыктарын. Чымчыктын сайраган оосу менен арты менен сайрайт. Ошонун 60% оосу менен асты менен кетет. 40% тияк. Сайраганда дагы арифметика чыгып атпайбы? Анын санына киргенде арифметика. Деп штриктер. Кайра эле сан. Кайра эле сан. Аны санап келип туруп ошого жооп бересиң. Жооп бергенден кийин ал жооп берет. Анан чоң оркестр болуп калат аныкы. Чымчыктардын оркестри. Буга көп маани берген жок. Анан алар маалыматты дагы билет. Ошон үчүн
белгиге, могу белги берип аткандарга да биз көп көңүл бурбайбыз. Бекеринен көзүң астыңан бир мышык чыкты, аны туура эмес жогоруп атпайсызбы? Аны менен сүйлөшүш керек мышык менен, эмне деп атат деп. Кайсы жылдыздан келди булар? Булардын баарын билиш керек да. Ошон үчүн бул касып чексиз илим, бул Манас илими. Манас Жана илими Нобелевский жана премияны алып аткандардын баары тең Манастын порталынан алат. Наука жөнүнө жарала берген эмес илим билим. Ал илгери бар болчу. Ошол ак сөөк кыргыз эли сакталып калганы дийден сакталып калды. Дий менен эле маа калган. Тиги беттен түшкөндө. Майя календарь деп тияка кетип калбадыбы? А дий деген бул жана биздеги оймо чийме курактар. курак туш кийиште калмады. Диатоника бул чексиздин белгиси. Жанагы боз үйдүн эмблемалары турбайбы бизде? Ошонун бекеринен сакталган жок. Символика управляет. Башкарат да. Ошону туура колдонуш керек. Илгери биз билбей деле калып, ургачынын эмблемаларын бизге таап алып чыга берет да. Тескери энергетика жүрөт да. Буга дагы маани бериш керек. А буга көп маани бербейбиз. Анан сандарга да бериш керек. Сөзүңүзгө ошол оймо чиймелерди силер өзүңүздөрдүн баягы заманбап костюмдарды жасатканда эске аласыздарбы? Эми эске алып калдык да. Азыр эске Мурун алып баягы калдыңыздар, Совет доору 90-жылдары ажырашпадыкпы? Ошондо кооз экен деп эле кие берчүбүз. Аны байкаган эмеспиз. Биз деле жашпыз. Эми могу 12 жыл болуп кетти. Ушунун артына сая түштүк да, уйгуттай болуп. Аспаптардын деле эң тамгасы бар да. Мына моякта деле эң тамгасы турбайбы? Карабайсызбы? Атын койбосоң заты болбойт да. Ак деп турабы? Ак деп анан жана үлүлдүн эмеси турат. Үлүн бекеринен коюлган жок да. Бул деген ошо жаргылчакты каяка айлантабыз? Мындай кылып айрат. Өзүңө. Мындайбы? Андай эмес. Мындай Ошону айлантасың да. балконскийлер тескерисинен кылып атпайбы? Андай эмес. Жок, мындай айлантасың. Өзүңө кылат. Мындай. Себеби эмнеге? Өзүңө ийрейсиң да мындай. Ошол Ийикти эмнеге? деле Бул мындай. деген ырыскы өзүмө келсин деген сөз. Ийикти деле мынтип өзүнө тартат го, ийикти тартканда дагы. Ошондой анан жаа аспапты деле ошондой кетет да. Жаа аспап дагы жоголду да. Чочутма аспаптар чогулду. Мен жана айтып аткан жана чоор, чопочоор, сыбызгы, чогоночоор, ооз комуз, жыгач комуз, асатаяк, доолба, сурнай, керней, най, куурай, ышкырык, зуулдак, чуулдак, түтүк, дап, бап, кыркыл, кыркелек, чууген, жетиген, тогузген, Баш аягы канча аспап болот? Эми негизи Болжол азыр менен. эми 100дөн ашык экен, ошого жете элекпиз. Берки азыркы колдонуп турган менен эле калыптанып калдык да. Калп деген ошол размери да. Кирпичтин калпы болот. Баш кийимдин 54 Сиз иликтеп алган аспаптардын саны канча болот атат? Эми анын көп Болжол аспаптар бар. Таштан жасалган аспаптар бар. Эми таштын жумшагы, катуусу, орточосу, анан бул күндүн ташыбы же суунун ташыбы, жана эле жерде Аны турган да таш, анализ анын баарын анализ кылыш керек. Себептен таш өзү многоклеточный эмес, одноклеточный. Биз Бир эле. многоклеточный. Биз өзү многоклеточный керек. Анан ташка дагы мамиле түзүш керек да. Могу мүйүздү жасап атканда деле ошондой. Ошон үчүн жана жаргылчакты бекеринен изилдеген жокмун да. Жаргылчакты суу таштан алып келсең, ошо суу ташты алып келгендечи жыпара. Ортосун деген кескенде эмне кылабыз? Бирдеме менен тешкенде жарылып кетет да. Өзүнүн кайсы сайдан алып келдиңби, ошо сайдын суусун гана витамин боло алат. А буга ошонукун куйбасаң, суунун составында эмне бар экенин билбейсиң да. Биз H2O менен эле токтоп кала атпайбыз, анан H2-3, H2-4 чейин кете берет. Булактын көзүн ачканда дагы билип туруп ачпасаң, бунда дагы жүк алып калышы мүмкүн. Тукумуңга кырылып Жөн эле кетсе. ача бербеш керек. Жөн эле ачпайсың, өзү толгон мезгилинде ачасың. Мына 9 айлык көтөрүп атпайсың баланы. Ошондой 9 айлык болуп эмет. Анан эрте болуп калганы бар 7 айлык балдардан. Ар кандай да эме. Но ошондой эле булактын көзүн ачып, ошол жерге да жана киндик кескенде деле. Умай эне эстафетаны киндигине көрөт. Киндигине ошону киндикти кандай бууп атат, кандай байлап атат, кандай мантра аффирмация дейбиз, тиленип атат. Ошого карата кетет да. Ошон үчүн жана бизде эмчектеги сүттү сыгып салгыла, туура эмес бул деген деп. А бул иммунитеттин эмеси да, дарысы. Эң биринчи уусту эмишиш керек да. А муну эмишпейт да. Анан ошол эмчектин эмеси эмне менен байланышып кетет бири-бири менен аябай окшош экен да витаминдери. Сары май. Сары май менен. Сары май бээни сүтүн окшош деп уккам. Анан келип туруп келгендечи сары май турса, сары майды ооз тийбесең эмне деп коет? Ошон үчүн биринчи сары май борсок салып туруп, ой деп, мынтип ашказандын дарысы ошо да. Эртең менен балды кичинекей кашык менен сууруп коюш керек, бул капельница кетет. Өзүңө инвестиция кылбасаң анда жөн эле тирүү бирок өлүк болуп жашай бересиң. Ошоң өлүк болбош үчүн бул аспаптарды үйрөнүш үчүн моторика, координация, парадиктил өркүндөйт. Кичинекей баланы музыкага берген бала, ушуну үйрөнүп чыккан бала болгондон кийин
бул өзүн толук сезет да айт дегендей. Бирок өзүңө өзөгүңдү белгишиң керек да. Мен кыргызмын деп төрөлгөн балдар болгондо анан Кыргызстан өркүндөй баштайт, дагы өркүндөйт. Азыр экономикасы болгондон эми руханий байлыкты өркүндөтүш керек да. Биз жаттамай, музыка менен жаттап эле ойногондон эмес, сопсоо туруп мас болуш керек. Ойноп атканда мына бул ыбыскыдан ойноп берейинчи мындай эле. Жыт эле ала тоонун чокусунда сразу ойносоң, эле ошо тоого барат экенсиң да музыканы коноктон утканда эле. конокко кетип, тияктан коктудан коктуга өзүнчө жаңырып турган бул ошол жердеги аура бүт баары чогула калат. Мына сууну коюп туруп дың десең, суу кристаллизироваться кылып атпайбы? Ошон үчүн суу менен сүйлөшүп ичиш керек да, эртең менен турганда. Бул сен жакшы батаңды сууга берип туруп, анан кийин карайсың, Тилегиңди суу айтып сендеги туруп. болгон жаман негативиңдин баарын чыгарып салат. Ичиндеги кир мен. Ошон үчүн ойду тазалаш керек. Оюң түз болсо эле баары түзөлүп А кетет. музыка ойнолуп турган үй же болбосо ошо музыкада тазалайт деп уккам да. Музыка тазалайт. Жана арчалап, туздап атпайсызбы, туз менен себеп. Музыка биринчи орунда турат да, тазаланат. Себеп биз ар бир менин кулагымды пил басып кетти деген дагы музыкант. Тирүү жан да ал, сүйлөп атат да. Курт кумурска тетилердин баардыгын арылар зыздап атат. Анын өзүнүн алфавити бар да. Анын үнү карачы, башка зыздайт. Чымчыктар сайрап атат. Ит кантип үрөт, түлкү кантип эметет, берки карышкыр кантип улуп атат. Бүт баары музыкада. Музыкада. Бүт дүйнөсүндөгү баарын тең ошол вибрация, энергетика мына жер планетасын, ушунун баарын үндүн эмесинде. Анда биздин студияны да тазалап коелу. Бүт тазаланып атат музыкаңыз студияңар. менен. Мына анан бул деген жанагы Саранай деп айтып атпайбызбы? Саранай бул ат каяктан келген? Ушу Манаста Саранай, Каранай бар. Саранай. Сурнай Кернейдин бир тууганы көп ойнолбой калды, анан буга маани бербей, анан аспаптарды эле жалпы айтып коюп атпайбы? А Саранай, Каранайдын үнүнү карабайсызбы? Мага азыр сопрано, саксофондун деле кереги жок болуп калды да. Берсең мен эмени ойноп берейин. Түгөлбай Казаков атабыздын Жамгыр төктүсүн бир куплет ойноп берейин, Ооба. Сизге жагымдуу болсун. Кана кет. Микрофон. Баштай бер.
Эми азыр жанакы биздин унутуп калган аспаптардын буну эми жана эми азыр көрүп калдык да, оркестрге киргизсе болот да. Ошондой эле муну киргизсе болот да. Чуугенди эмне киргизбейт буна, карабайсыз буна. Үнү эле кандай. Ошо Баарыбір жана аралашпай, камыштан үнү. жаралат деп атпайбыз, камыштан. Олар камыш да. Ана камыштан башка чийлер болгон. Калыңдык чий. Азыр чийлерди эле кичинекей таппайсың. Ушунун баардын жөн эле аспап эмес, булар жөнтөрүлгөн эмес. Эми жанакы кабак деген аспапты айтпай калдым мен, Кабак деген аспапты көрдүңүз беле негизи? Көргөн эмесмин. Бирок аш кабакты жегенсе, Аш кабак. анын ашы бар да, аны жесек болот, А кабактын ашы жок да. Ал Аш ойнолот. кабак окшош. Мына ошонун көңдөйү дагы математика. Кайсынысы кайсы чыгат? Буда деген жанакы сопранино, сопрано, альт, тенор чыгып атпайбы. Аны жөн эле көргөзгөн жок, чалым чыгып келип туруп, башым тийди, муну аспап болот экен деп. Чалым чыгып огороддон. Аш кабактын жөн эле семенасын алып чачып койгом, өсүп калыптыр. Эми ошондон жасап атам. Сон чыгып атат. Андан чопо чоорда чыгып атат. Чопо деп айтып атпайсызбы? Муну жөн эле кабак чоор деп эле коебуз. Аты. Бирок Аш кабак. кыракы үнү бул адамдын психикасына таасир этет да. Нервный клеткалар. Бизде ошо үндүн вибрациясында жашайбыз да. Ошо толкунун тегиз кармаган сайын анан тегиз болосуң. Бир дөңгөлөгүңүз машинада жарылып калды, монтуп кишайып каласызбы? Ошонун вибрацияны теңдеп турган бул үн болот. Үн менен тегизлеп анан жана сабырдуулук, райымдуулукка, боорукерликке, кечиримдүүлүккө, ыймандуулукка чакырган кыргыздын манас илиминде эле. Анан тигинде үстүртөн айтып коет атпайбы башкалар жана таң улаган бизгечи. Ал үстүртөн сөзү менен иши дал келбейт. Музыкант кесиби бизди кайсы жака чейин чакырат? Кайсы жерге? Жакшылыкка чакырат да. Өткөзүп берди, тоюбузду өткөзүп берди. Же болсо мамлекеттик бир чоң президент келип калды. Музыка менен өзүбүздүн маданиятыбыз менен таанытабыз. Өзүбүздүн аспаптарыбызды канча түрлүү жана комуздун 9 бир тууганын айтпай калыптыр. 9 сан эле бар да бизде. Болду, андан башка сан жок. Кайра кайталана берет. 10 дегенде обнуляется, кайра кетет. Анан триллион, анан тигине кете берет да. Анан ошон үчүн 9 сан, 9 жылдыз бизге жакыныраак таасир эткен ошол эмелер, планеталар, жылдыздар. Жөн эле эметпейт да, ошо ай толгондо төрөлдүңбү, ай чалкалап турганда төрөлдүңбү, же ай жаңырып атабы, же кайсы мезгилинде ошонун баардын тоголдо бүт баары көргөзүп турат. А тоголду билбегенден кийин кандай кийинесиң? Ошон үчүн өзүңө инвестиция кылып, илимдүү болуп, билимди элге, жериме кызматка ак болсун деп элге жакшы кызмат өтүшүң керек да. Жөн эле тирүү бирок өлүк болуп жашабаш үчүн балдарды ушул кыргыздын аспаптарына, дүйнөлүк классикага, эл журда эмне болуп атат, мен кандай болом кийин деп астыга муратты, анан максатты коюш керек. Мурат это цель, максат это мечта. Кыял. Эми кыялда кыял болуп кетет. Ордун алмашып калганда цель бул мурат экен да. Мурат болуп которулуп. Мурат деле, муратыңа жет деп аксакалдар бата берчү. Ай балам, муратыңа жетчи деп целиңе жет деген сөз. Анан кийин максат деле деп калбады. Ошон үчүн ошол мурат менен эмеңди, максат менен муратты экөөнү никелеш керек. Ой менен элести никелегенде парапсихология чыгат. Ойду кандай кылып эмтесиң? Эми, конечно, визуальность дагы бар бул жерде. Бирок ошо визуальность кылыш үчүн аны рейтине коюш керек экен. Анын үчүн нейрондор өзүлөрү түздөп коет. Биз ойноп атканда үйдө, мен жалгыз ойноп, уже момундай сопсо туруп мас болуп кетесиң да, ошондо ойноп аткан ноталарым боек менен келет. Деп ошол боектор менен сүйлөшүп атам да өзүмчө. Бул эргүү дейт. Эргүүгө киргенден кийин ден соолугуңду оңдоп атасың да. Ден соолугуңду кантип оңдоп атасың? Бул ички дүйнөң арылык, сырткы дүйнөң бул тазалануу. Сырткы дүйнөң сапат, ички дүйнөң сыпат. Музыкага кирбегенден кийин кандайчы? Мен аябай эчтен бирөөлөр жаман сөз айтып атам, музыкага кирип кетем дагы, бүт баарын унутам. Жанакы негативдин баарын бир жерге көмүп коем, мысленно көмөм, ой менен бир жерге. Өзүм кайра келе берем. Ошон үчүн ден соолукка таасир этпейт. Бирок баняга ар дайым өзү жанакы ирония судьбы с лёгким паром бар го, обычай бизге традиция деп атпайбы, жанакындай салттуу.
банядан калбайм. Себептен баня салам. Мына чачымды өзүм алам. Чачымды калтырбайм. Тырмагымды да калтырбайм. Тебелемди да калып атпайбы? Чач тарашка бардым, тебелемди да калды. Сен башыңды илгери апалар, эй, чачың тебелемди да калды деп арга ооба. жакта болуп атпайбы? Баш оорукчан болуп каласың дечи. Бекерин айтпайт да. Чачымды алып кетем, тырмак алып кетем. Огородум чоң, огороддун бир жерине акырын көмүп коем. Мышык, ит тийбеген жерге. Саара кылбаган жерге. Бүт баарын ата бабаларыбыз кандай жолдо жүрсө ошол жолдо эле жүрөм. Мен Кудайга ишенем, бирок динде эмесмин, ачык айтайын. Сиз ушунча духуңуз, эргүүңүз, чыгармачылык касиеттериңиз менен канча илимди мындай бириктирип келип, көп пайдалуу нерсе айтып атасыз. Бирок ушул сиздеги нерсени кантип башкаларга муундан муунга өткөрүп бере алабыз? Китеп түрүндөбү, же айтуучулук мененби, музыка мененби? Эми Сиз уста өзүңүз азыр айтып берип атасыз. Бул подкастты же бул биздин маекти саналуу кишилер көрөт. Сиз телелелерге барабай айтасыз, тойлорго барасыз, айтып жүрөсүз. Бирок муну кайсы бир деңгээлде көбүрөөк жайылтыш үчүн сиз өзүңүздөгү илимди, ошо манас менен байланышкан илимди, музыка менен байланышкан илимди муундан муунга бериш керек деген муундан бир муунга бериш керек. Ал үчүн биздин өзүбүздүн ата бабабыздын салтында эле бар. Чоң комузчуларды бир чабанга берип койчу. Чоң залгар комузчу да, бирок өзүнүн мал салыбы. Сага бала болуп берсин, ушу тапталсын деп берип койчу. Ошол мектеп азыр деле бар. Мага келген балдардын баары тең биз жарыкты сепчү кишилер, жарыкты алып жүрчү кишилербиз. Менин өзүмдүн саным 8, 2 менен 6. 2 астында болгон сайын мен экскаваторда илимдин артына саятчы болом да, уйгактай болуп. Анан ошолор келгенден кийин эле ушул илимди акырын бере беребиз. Журулуп реально момундай көрүп тургандан кийин менен ээрчип жүргөндөн кийин эле буларга илим-билим сиңирилип кете берет. кетет, Могу телевизордон көрдү, бир көрдү, 2 көрдү, унутуп калат, ушумен кетет. Мен жолугуп сүйлөшүп калганда куйма кулак болсо, тешик кулак эмес. Ошону угуп, анан өзүн Сиңирип алат. практикадан жоон терisi менен өткөзгөн сайын эмки жылым эмне болдум деп кылчактап артын караса өзгөрүү болуптур да. Мындай турбайбы, тигиндей турбайбы. Ошон үчүн биз деген жөн турбай өзүбүздүн устат шакирт деген ошо шакирттерибизге берип атабыз. Устат эле деген сөз туура, устаз деген сөз жок. Кийин эле бузмарап каякта бир сөздөр кирип кетти. Илгертен эле бизде устат Устат деп атат. шакирт. Анан ошол аспапты жасаганды да үйрөтүп атам, аспапты ойногонду ойногонду үйрөтүп да атам. Анан ошол аспаптарды тааныштырып атам. Табигатты. Акырындык менен кылбасаң, баягы бизде калып калган эле салттуу музыкадагы музыканттар бар. Жок, мындан башка аспап болгон эмес дейт. Анда бекеринен айтылган эмес. Манас өзүндө Манаста айтылып атканда жазылмасында да бар. 100дөн ашык аспап бар деп. Аспап бар деп. 100дөн ашык аспапка жетпей атпайбызбы? Себеп эч ким аракетке берекет болгон жок. Аракет кылган жок, Ынтызар жатып алды. болгон жок, эч ким кылбайт. Биз деген могу аспаптардын могу башында деген муну кошуп коюптур. Муну мүйүздөн жасап көрдүк. Сон болот экен да. Малдын мүйүзүнөн. Илгерки мүйүздү таап чыгыптыр. Адбашы өрөөнүнөн тааптыр. Малдын мүйүзүнөн жасалыптыр, аспап турат. Сүрөттөн көрүп алып таң калдым. Тиги геологдор, тарыхчылар, каскандар бар көргөзүптүр. Сүрөтү менен археологдор көргөзүп атат. Силер илгери эле жасаган экенсиз сөктөн. Жеснай каякта, Жеснай? Мына Саранай, Каранай деп атабыз. Жеснай дагы бар болчу да. Эми биз кол өнөрчүлүктөн башка металлургия өскөн. Ошо биз деген охотага чыкканда, жылдыздарга чыкканда метеориттердин жанакы мерген ошонун ташынан анан Зулпукор жасашкан. Зулпукор жасап, мына менин Адыл атам тиги Тайлак Батыр атабызга Зулпукор жасап берген 40 күндүн ичинде. Эми ошо 40 күн ошону жасап, сонун кылып туруп, анан мен сага эмне деген кыз, муну деп бап эстейт да, ар бир нерсе. Мына ар бир киши тамагын жасап атканда ниетин коюп, өзүнүн баягы калуу тилегин жакшы болсо, анан ошондо тамак түрүлөй болуп чыгат да. Нептеп нервиштетип салып дегендей болбойт. Ар бир нерсени коердо ниетти биринчи коюп алып туруп, анан кадам шилтеш керек. Ошондо программа иштей баштайт. Асты койгон муратың анан максатың. Жөн эле тура бербейт. Анан үйгө барган сайын булар менен учурашып ойнобоюнча мен уктабайм. Ар бирөө менен бапес, бул жерин туура эмес ойноп жүрүптүрмүн деп өзүмдү иликтеп жиликтейм. Бул жерин мындай ойнош керек экен. Бул жерде дагы бирдеме чыгып калбады. Өзүлөрү эле көргөзө берет. Аракетке берекет. Анан жөн жан баштап жатсам, сонунда десең, бул жакшыр, өзүнүн кыргыздын философиясы. Чечменеси 2-ге бөлүнүп кетет. Андай болбойт да. Эң кымбат бул деген убакыт менен эле ден соолук. Экөө бирдей жүрөт. Учуруңду алдырдыңбы, болду, кеттиң.
наркы дүйнөгө эмне кереги бар? Ошон үчүн иш калтыруу өзүңдүн шакирттериң болуш керек дагы. Өзүңөн башта. Мен киммин, эмне үчүн төрөлдүм, астыга койгон муратым, максатым чындыгында эле башка жерге барганда ошо кыргыздын маданиятына татыктуумбу, ошол жерден чын эле баа бердиби депчи. Анан аспап ойноп туруп ырдасаң, бийлесең, баардыгы төп келсе, жана илимди каяктан деп атасың? Монун ичинде бүт эле мен берки четинен эле айтып жүрөм жанакы астрономия, астрология, астрофизика, квантовая физика, генетика наука, радиология, эзотерика, цифрология, нумерология, Пифагор, рун тамгалары, психоматика, анан жайсан. Жайсан десе эле бүт баардыгы качырып бул деген классика эмес, бул классика түрүндө келиш керек деп кайра эле рамкага салабыз да бүт баарын. Ар кандай келет, ар бир кишиге аян ар түрлүү болуп келет. Жетем биз деген бир эле эме эмес да, ар бир көз караш тигиндей келип чогулуп келип туруп едино бир жалпы. Бир единыйга келебиз. Ошон үчүн бүт баары ар түрлүү 9 кырынан караганда анан төп келишет. Мен азыр эстеп атам, сиз менен 90-жылдары таанышкам. Аксакалдар чайканасын эсиңизде? Ошондогу Курмангазы Азыкбаевди азыр элестетип атам дагы, анан азыркы Курмангазы Азыкбаев деп. Арада канча аралык өттү, канча илимди, канча билимди аштыңыз, Мен аябай мындай таң берип, мен сыймыктанып дагы ушул адам менен мен ушунча 30 жылдан ашык тааныш, чыгармачылык жолдо экенбиз деп мындай өзүмчө сыймыктанып койдум да азыр мындай эс тутумум артка тартып атам да ушул Аксакалдар чайканасы эсиме келип атат да сиздин жаш кезиңиз. Курсакты ойлош керек болду. 91-жылы ар бир эгемендүүлүгүн алды. Анда мындай эмес, анан айлана чөйрө таасир этет. Жакшы кишиге жанаш, жамандан адаш дейт. Ошон үчүн жакшылар акырындык менен мүдүрүлүп жыгылдык, турдук, туура эмес жолду да жүрдүк, тиягын көрдүк. Буну акырынан андай эмес деп мындай коет экен да. Бирок ошонун чындыгында ошо жаратканга ыраазыбыз, ата тегибизге ыраазыбыз. Ошонун баардыгын акырындык менен өзү ордуна коюп, бул аспаптарды эми популярность кылгының, анан оркестрга, жаш улан кыздарга өзүң үлгү болгуну дегенден кийин өзүңөн баштап, өзүң ойноп жүргөн эме болуш керек. Могу жерден аспаптардын аттарын эле жазып коюп, бирок өзү ойнобогон бул музыкабет эмес. Өзүн ушу майын сызгырып ойноп, ушу менен өзүң чыгармалашың барбы деп. Ар бирөөнүн мына общий санаганда 1,5 миң репертуар бар экен. Анын баарын мен эмне кылам? Ошону жаштар алыш керек да. Эмне үчүн сиз илим жактаган жоксуз ушул жаатында? Ой, чындыгында эле бул Арабаев Сиз мындай айтып берип отуруп эле жактап койдуңуз баардык илимиңизди, музыка жаатында, аспап жаатында. Бирок сиз чыныгы жанагындай илимдин доктору, илимдин эми ал кагаз эле экен да, мындайча айтканда. Чындыгында келгенде бул Арабаевда бар экен, анан барып окуйм, тигиндей мындай. Мен жан дүйнөм кайра эле келип үйгө аспапты кучактайм. Өзүм жаш улан, мына азыр 18-чи поколенияны азыркы ошол тармакты тарбиялап атам. Аларга кетип калам, убактым болбойт, анан жаман көрүнөм тигиндей деп. Бирок ар бир ниетимди, тилегимди, өзүмдүн астыга койгон муратым, максатымды жазам. Кадимкидей эле эринбей. Эшикке таң атпай 5те тургандан кийин, 5ке ошо жарык нурду тосуп алып, кышы болобу, жай болобу, суук болобу, азырына карабай 5те туруп жүгүнүп эртең мененки таңды тосуп алам. Ошол керек. Негизи туруп алып эле тигини чуркаш керек эле, тияктан мындай кылып алсам акча келет, тияктан мындай шаш бушуп эле өмчө эле тиричилик, түрүчүлүк болуп атат. Мен ушундан моокумганып, ушуга ынанып, ар бир музыканы туура төрөлсө экен дейм. туура төрөлсө. Анан бул чала учуп калып эле мына мен чыгардым десең, ошол майып боюнча музыка болсо, майып боюнча кете берет. Толугураак болуш керек да. Музыканын контрапункту, полифонический линиясы, отклонение, модуляция деп коебуз, кайра өзүнө калпына келет. Бирок ошо кайсы тональностьте жазылды, ошол дагы таасир этет. Боёгу. Анан муну бычканда дагы кооз бычыш керек да. Мындай кылып аранжировканы бычабыз да. Ошондо бычканда анан тиги өзүнө келгенден кийин сулуулугун дагы өркүндөтүп көргөзүп берет. Анан өзүнүн деңгээли кандай аспаптын. Бат ойногон, жай ойногон түрлөрү бар да. Анан обу жок эле кошо бергенден эмес, өзүнө ретти жүрдө таң десе чочуп кетип, кайсы аспапты кошулуп калды деп ушундай ойго тутчу эмес. Ошон үчүн музыка терапия деген кыргыздын өзөгүндө эле бар. Ата бабаларыбыз ошондой. Кандай музыка тоого алып чыгып алып комуз менен ырдап көрсөң, тим эле иргүүгө кирип кетесиң кандай деп. Ошон үчүн биз жашап атабызбы же жашоону сүрүп жашап атабыз деген суроо бар.
Жашап атабызбы, жашоону сүрүп жашап атабызбы? Жашоону сүрүп жашаш керек. Айырмасы эмнеде болот? Көп экен да. Ушуга кирсеңер, мына мен азыр ушу силердин подкастыңарда туруп айтып атам. Жубайыма жолуккандан кийин эле адамдар өзгөрүү болот. Трансформация орусча. Себеби оякта турбайбы? Мен эмне үчүн тиге таарынып жүрдүм эле? Канчалык таарынган сайын ошончолук таарынч толтура бересиң. Эмне үчүн жолум болбой атканы анын ичине киресиң. Анан ошондо деген жанакы биз киргенде ата тектин эне тарапты дагы, ата текти дагы кошо карайбыз, ошондо ийир ак кыя чыгат. Баарыбыздан баатырлар істеп төрөйсүңөр. Аны балам эмне үчүн тигиндей болду? Эмне мындай болду да? Жөн эле келбейт экен да. Бүт баары себеби менен келет экен. Анан кайра ошол себебин изилдеп иликтегенден кийин анан жыйынтыгын табасың. Көрсө бул жерде менде турбайбы күнөө? Мен өзүм туура эмес жүргөн турбаймынбы деп. Адам баласы жана эгоизм менен кошо төрөлөт да. Эгоизмди жеңе албайсың эч качан. Эгоизмди тарбиялаш керек. Воспитывать надо аны. Ал ар бир кишиде эго бар да, мен эле деп турат, тигиндей деп турат. Мен сеними. Сенден кыйын мен аны тигиндей деп бүт баары көкүрөгүн чапкылай берет. Бирок ошону тарбиялап, өзүнүн нугуна алып келип, өзүнүн учурунда болуп. Эгоизм болбосо да болбойт экен. Кайра бир карасаң. Эгоизм менен өзүңдү сүйүү дегенди. Ал дагы анан ошон үчүн ар бир кырынан карайсың, биягынан карайсың, тиягынан карайсың, мындай экен деп. Ошон үчүн бизде чеги болуш керек. Тамактын ичкендин дагы чеги. Бардыктын чеги болуш керек. Анан акыл алданат, тамагыңды берип атса, ой, ушунча тамакты мага берди, бекер болуп атса жейм деп акыл алдашат. Сезимге бериш керек. Сезим аң сезимге берет, аң сезим туюмга берет. Бүт баары элек менен өтөт. Туюм это биздин генетический память. Ошонун баарын ойготуш керек. Ошон үчүн жана мурунду айтып атпаймынбы? Мурундун носовая пеня жоголуп кеткен. Биз мурун менен да ырдачубуз да. Ар бир жумушту кылып атсаң, оймочуна апалар бир неме сайма тийип атса, дейт го, биринчи мурун иштейт да. Мына бул это кварта квинта. Бул гаплокруппа R1 A1 да. Үнгө маани бербегенден үнүн сырын, үндүн касиетин түшүнө бербейсиң. Ошон үчүн ар бир киши менен сүйлөшкөн сайын байкасаңар, көбүнчөсү мен сүйлөп атсам же сиз сүйлөп атсаңыз, деп коштоп атпайбы? Бул пианист да, коштоп атат. Сен ырдап атасың. Мурдуң менен коштоп атасың. Жөнөкөй эле чыккан жок. Ошон үчүн бүт илим билимдер бири-бири менен бир тууган, монча бири-бирине байланышып калган. жардам бере берет жактан. Буга көп кызыкпай эле койчу, мен мындаймын деп көбүнчөсү эмне болуп алат? Экономист, юрист болуп алат, ошону менен капталган боюнча эле кетип калат. Балдарын деген ушу кыргыз аспабын бергенде, мен кызымды бергенде, комузду анан скрипканы экөөнү чогуу бергем, экөө безладовый. Пианист кылып атасыңбы? Дагы башка аспапка берип кой. Бир аспаптан, биякта моторика 4 бут иштейт да, бияктан. Колу, бияк башка партияны ойноп атат, башка арифметика, бияк башка арифметика. Бияк башка. Ошондо координация өсүп атат да, ошондо нейрондор өсөт. Альцгеймер оорусу менен оорубайт музыканттар. Жана акындар келип акындыкты таштап койду, Альцгеймер унутчак болуп калат. Унутчак болуп калат дагы, уже акырындык бул биринчи эме сигналы. Ошон үчүн аспап ойногон сайын могу деген моторика да, муну жаттайсың, бул диез биякта, бемоль биякта. Анан тиги мээң да иштейт, зрительный память, механический память, бүт баары совместно иштейт. Баары чогулуп келет, мээ команда берет бияктан, бүт баарын. Бул деген жараткан ушунчалык сонун кылып жаратыптыр да, бүт баарын кирип алып, ичиндегисин көрүп алып, ушул буга деметип турбайбы? Толстый кишечник, ички кишечник, бул буякта эткенде баарын көрүп туруп, баары менен мамиле түзөсүң. Өзүңдүн 6 12 мүчөңө дагы ыраазычылык айтышың керек да. Көрүп аткан көзүңө бриллиантты көрүп атасың, жарыкты көрүп, тиякты көрүп деп дем алып атасың. Эмне үчүн ушул жаратканга айтпайсың? Берип аткан сууңа ыраазымын. Күнүңө ыраазымын. Ичип аткан сууңа, басып аткан жериме ыраазымын деп жөнүн айтылып атпайбы? Ошон үчүн теңир улук, күн улук, төбөсү ачык көк улук, жан бар бүт улук, жарык улук, от улук, төшү түктүү жер улук. Жер улук. Айкөл деген сөздү чечмелеп койбойлубу? Эми айкөл бул азыр ушул сөздү чечмелөө менен биз бүгүнкү жолугушуубузду жыйынтыктап, анан кийин эмки дагы бир жолугушууда. Эми айкөл чындыгына келгенде бул бир эле Манаска татыктуу. Көбүнчөсү айкөлдүктү кылбайсыңбы дейт да. Биз эми ошол кездеги, ошол заманда төрөлдүкпү, кандай болду? Бирок биз чегине жете албай атабыз да, түбүнө жете албай касып эле атабыз, дагы эле чыгып атат, ошого ынанып атабыз. Бир кичине кымындай, кыпындай бир илим алып калсак, ошого ыраазы болуп атабыз. Бирок айкөлдүк чындыгында ар бир кишиге берген эмес, Манаска берилген.
Ошо Айкөлдүк берилген, Манастын өзүнө берилген, анан Манас бул энергия да. Андан башка. 3 илдикти жөн эле берген эмес да, Манас, Семетей, Сейтек деп. Ошол эле улуумун, ортомун, кичүүмүн, ошол эле низкий, средний, высокий частоты кетип атат. Бул жерде бүт көп нерсени билсең, жөн эле берилген эмес, башаты да. Ошон үчүн чоң казат бекеринен тияка барып кырылып келген жок, энергияны тияка апарып салды. Жокса кыргызды кырып салмак да, жок болуп калмак, бул улут жок болуп калмак. Кой андан көрө тиги душманды кырып өлөлүк деди тияка кетти. Мунун баарын жанакындай анализ кылганда, иликтегенде бүт баары чыгып атпайбы. А муну ошондон сабак албайбызбы эскиден? Аны кылган жокпуз да азыр. Ошон үчүн азыр адам баласы могу 26-жылга чейин өзгөрмөйүнчө көп кишилер ошо менен калыптанган боюнча кала берет. Өзөгүбүзгө, тегишке, тамырыбызга түшүш керек дагы. Анан бул азыркы силерге дагы бардыгына тең айтып жүрөм, багыттан танба, баалуулукту карма, басыгың түз болсун, сөзүң ак болсун, мээниң күчтүү болсун, жемишиң таттуу болсун, казынаң толо болсун, камкордук элге болсун. Касиет болуп турсун, жашооң бермет болсун, жаңылган күнүң жок болсун. Мезгилдин сыноосунан өтчү даремет болсун. Ар дайым жөн эле өзүм дебей, эл менен чогуу болуп, эл жуурулуп, анан эл менен жуурулган сайын эмне келет? Акча келет. Акча элден гана келет. Ал эмнеден кетет? Мамиледен кетет. Мамиле эмне кылышың керек? Биринчи, мамиле өзүң менен түшүшүң керек. Мен киммин деген суроо болот. Мамиле анан сен бала чакыраң болобу, ата энең болобу, бир туугандар, куда сөөк болобу, бүт баарына тааныбаган киши менен дагы мамилени түзүш керек. Бул кайра эле барып маданиятка келет. Ошон үчүн маданияттуу болуш үчүн өзүбүздү, тегибизди таанымайынча жөн эле тирүү, бирок өлүк болуп жүрө беребиз. Галстукту тагындык, мен деген начальник кылып койду дейт. А сен ошол жолду өттүңбү? Тажрыйбаны өттүңбү? Ошон үчүн саясатта мен деле полковник запасемин да, КГБ. Теге мурунку жерде бекеринен кыдырган жокмун. Мамиле баардыгы тең мамиле түзүш керек. Сырткы, ички саясатыңды бүт ордунга коюшуң керек. Кайра эле Манаста дагы ушул саясат бар. Манаста дагы ушул саясатты кошо ала кетет. Бирөө менен ажылдашып урушпай, мамилени түзсөң бүт баарын жеңесиз. Дипломатия деп коет го. Ооба, дипломатия. Мамилең жок болсо каяктан? Мен башында да ошо жана сиз айтып атпайсызбы чайкана жүргөндө. Кандай кишилер келет, орой мамиле кыласың, ал дагы орой кылат, согуш, уруш, талаш, ушу чыр чатактан чыкпаган эле бирок ошентип атып, элдин музыкасын ошол жакта элден уктук. Элден уктук. Элди ырдатып атып, бул жакшы экен. Кел ушуну жазайбыз, элдин музыкасын деп, элде казына эл, казынадан алып чыгып туруп, анан кайра элге кайра жаңы форматта бергенде сугунган жакшы болот. Деп бул витамин да. Сонун турбайбы депчи, издейм сени мага ким таап берди? Болот Шамшиев таап берди. Мону ойноп берчи деди да. Анан макул деп туруп ойносом эле, бул гениальный чыгат, кеттик деди. Эсимден элдер ырдап жүрдү, аны жолбарын билгенден кийин алып туруп ойнодук. Анан кетти, анан Мусабаевдин атабыздын жанагы сагынам. Бул эмне? Ала тоонун жыты болуп атпайбы? Ошон үчүн кыргыз болгон үчүн сүйүнүш керек. Бул деген избранный народ бир жан. Сен бирдемелер айтат, койчу каяктан эле кыргыздар мактана берет деп. Камчатканын бирөөнө айтып атат бүгүнчү бирөө. Ушинтип окшоштуруп салды, камчысы анан тийиндей. Бармайынча мен барып келген жеримди айтып атам. Бутуң тоңуп калган жерге чейин барып көрүп туруп, чын эле аталарыбыз кыйын болгон. Аталарыбыз кыйын болгон. Мен кыргыз болгон үчүн сүйүнөм. Элиме, жериме, могу аспапты тыштабай мен бизнесмен болуп кетсем, укмуш, тилим да кетип калмакмын. Материальный мирге кирип кетмекмин. Руханий байлыгым калмак. Ал деген залакасы менин 7-те урпакка келип тиймек. Бир жерге толук болуп, бир жерге уютуп, анан оомат кондуруш керек дагы. Ушул аспаптар менен чогуу сага Кудай Таала берди, ушул сенин миссияң. Ушуну аткарасың, ушуну ойнойсуң, анан элге массовый таратасың деди да. Ошон үчүн силерге дагы айтам, жүрөгүңөр таза болсун, жан дүйнөңөр көрккө толсун. Бакканыңар таза ой болсун, тутканыңар бийик сөз болсун. Элиңе, жериңерге кызмат кылгыла, бийиктеп улам тургула, ар дайым агарып, өсүп, өзүңөрдүн ордуңарга тапкыла дагы. Кабылан Манас колдосун, бир Кудай өзү жолдосун. Кабылан Манас колдосун, касиет элге орлосун. Жалгыз Кудай көз болсун, Кабылан Манас колдосун. Жакшылык болсун, жараткан нур жаксын. Омин. Батаңыз кабыл болсун. Бизге убактыңызды бөлүп, жакшы илимди чечмелеп бергениңизге чоң рахмат. Урматтуу биздин катталуучулар, биздин көрөрмандар, бүгүн биздин маектешибиз Кыргыз Республикасынын эл артисти, 3-даражадагы Манас орденинин ээси Курмангазы Азыкбаев агайыбыз болду. Сиздер менен кийинки берүүбүздө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.